Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Президент 14 сентябрда Тажикстанга барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Ага ылайык президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен өстөздөгү жылдын 14 сентябрында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн барат. Иш-чарага Борбор Азиянын башка мамлекеттеринин башчылары катышаары күтүлөт. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Душанбеде боло турган Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусу көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, ошондой эле регионалдык өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулоону көздөйт деп күтүлүүдө, деп билдирди Азымбакиев. 229 кыргызстандык абитуриент Сибирдеги окуу жайларга тапшырды. Быйыл 229 кыргыз абитуриенттери Орусиянын Горно-Алтайск, Омск жана Томск шаарларындагы жогорку окуу жайларга тапшырды. Алардын 203-ü бюджеттик негиздеги окууга өткөн. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда алардын 189-у Томск шаарынын жогорку окуу жайларына тапшырган болсо, 32-си Омск шаарында жана 8-и Горно-Алтайск шаарындагы окуу жайларга тапшырган. Кызылкыядагы Таштемир Ажы базарынын айланасында коомдук тартип көзөмөлдөнүүдө. Облустук милициянын маалыматына караганда, Кызылкыя шаардык милиция кызматкерлери базар айланасында коомдук тартипти сактоо үчүн тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Шаар аймагында азыркы учурда өткөрүлүп жаткан нелегал алдамчы рейдтик иш-чаралардын алкагында милиция кызматкерлери маршруттук топторго бөлүнүп, шаар аймагындагы коомдук тартипти көзөмөлдөө үчүн алдын алуу багытында жарандарга жана соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Жол кырсыктарын алдын алуу багытында жеке такси кызматтарына, жүргүнчү ташыган айдоочуларга жол транспорт кырсыгынын алдын алуу жана болтурбоо, ошондой эле жол белгилерине баш ийип, жол эрежелерин сактоо максатында түшүндүрүү иштери өткөрүлүүдө. Азыркы учурда бир күндүк иш-чаранын жыйынтыгында 180ден ашуун автоунаа токтотулуп текшерилип, 13 укук бузуу протоколдору түзүлүп, айып пулдар салынды. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.